Тажияга бара жатышкан. Ошто сел унасын агызып кетип каза болгон жаран бүгүн жерге берилет. Жалал Абадда сел жүрүп 45 үйдү каптады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Саат 23:00 алынган маалымат боюнча Сузак районунун Барпайыл өкмөттүн Куруксай айылында катталган селдин кесепетинен 45 үйдүн коросун суу каптап, 4 үйдүн ичине сел киргендиги аныкталды. Учурда аталган аймактардагы кырдаалды жөнгө салууга Жалал Абад облустук башкармалыгынан, район шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 65 куткаруучу тартылып, тазалоо жумуштарын башташты. Мындан сырткары жаранды коргонуу кызматтарынан жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 инженердик техникасы тартылып, ички жолдорду, сел өтүүчү каналдарды, короо жайларды тазаланууда. Булак Серепкежи. Түндүк Ысык Көл облусунда жер титирөө катталды. 22 апрелде саат 1:27 Кыргызстанда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Сары Жаз тоо кыргасында, Элчкели таш айылынан 18 км түштүк чыгышка, Кең суу айылынан 27 км түндүк чыгышка, Каракол шаарынан 100 км түштүк чыгышка жайгашкан. Калктуу конуштарда жер титирөө сезилген эмес. Булак бара келди. Тажияга бара жатышкан. Ошто сел унасын агызып кетип каза болгон жаран бүгүн жерге берилет. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат таратып, Мырзаке Каракулжа Алайык унаа жолунун 41 чакырымында бир жеңил унааны сел суу агызып кетип, кесепетинен айдоочу каза болгонун билдиришкен. Унаанын ичинде бир эркек, 2 аял жана бир бала болгон. 2 аял менен баланы жергиликтүү тургундар куткарып калышкан. Ал эми унаанын айдоочусун сел агызып кеткен. Эркек киштин жансыз денеси табылып, сайдан чыгарылып, туугандарына өткөрүп берилген дешкен. Бүгүн 22 апрелде Сереп медиа маалымат агенттиги маркумдун жакыны менен байланышканыбызда жаран бүгүн жерге берилерин айтты. Тойота унаасында агам жубайы менен дагы 2 башка жаран бар болчу. Ал үчөөнү Чалма айылынан табышты. Алардын абалы жакшы. Туугандардын тажиясына бара жатышкан эле. Агамдын сөөгү бүгүн 22 апрелде жерге берилет. 53 жашта болчу, деди ал. Булак Серепкежи. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп издөөдө жүргөн Имамидин Ташев кармалды. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн коопсуздук чараларынын натыйжасында 22 апрелде Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды айылында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп издөөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын жараны Имамидин Ташев кармалды. Тактап айтканда, Имамидин Ташев Кыргызстан жана Казакстандын Республикасынын мамлекеттик чек араларын Алматы шаарынан Кара-Балта шаарына чейин мыйзамсыз кесип өтүп, бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бириктирүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап жаткан жеринен кармалды. Жалал Абадда сел жүрүп 45 үйдү каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Саат 23:00 алынган маалымат боюнча Сузак районунун Барпайыл өкмөттүн Куруксай айылында катталган селдин кесепетинен 45 үйдүн коросун суу каптап, 4 үйдүн ичине сел киргендиги аныкталды. Учурда аталган аймактардагы кырдаалды жөнгө салууга Жалал Абад облустук башкармалыгынан, район шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 65 куткаруучу тартылып, тазалоо жумуштарын башташты. Мындан сырткары жаранды коргонуу кызматтарынан жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 инженердик техникасы тартылып, ички жолдорду, сел өтүүчү каналдарды, короо жайларды тазаланууда. Булак Серепкежи.